Жогорку сапаттагы хлор порошокторунун негизинде жасалган аралашма аймакты залалсыздандырууда эң зарыл каражаттардын бири болуп саналат. Буга чейин да Жалал Абад жергесинде эпидемиологиялык коопсуздукка салым кошуу максатында Шайырбек Ташиев тарабынан колдоо көрсөтүлгөн болчу. Бүгүн да жумуштун баарын тийиштүү кызматтар аткарсын деп карап отурбастан көмөк көрсөтүү зарылдыгын белгилеген Шайырбек Кыдыршаевич өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облустук башкармалыгынын илдеттин алдын алуу аракеттерине колдоо көрсөттү. Азыр түшүрдү, ушул 2 тонна 300 хлор порошогун алып келип берди. Буну дагы болсо бул шаардын халкынын саламаттыгын сактоо максатында ушул коронавирус илдетин жайылышын жол бербөө алдын алуу максатында шаардын аймагын бардык ушу халк көп чогулган жерлерди залалсыздандыруу иштерине жумшалат. Ушул хлор порошогун алып келип бүгүнкү күндө ушу халктын саламаттыгына алдын алуу максатында ушу өзүнүн салымын кошуп жаткан ушул Ташиев Шайырбек байкеге дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Ден соолукта болсун, иштерине ийгилик каалайбыз. Ушул кыргыз элибизде тынччылык болсун, эртерээк ушул илдеттен чыгып кетели. Азыр ооруп калгандар менен медиктер, медицина кызматкерлери алышып атса, биз бул жактагы оору элек дагы жарандарыбызды сактап калышыбыз керек. Ошондуктан биз залалсыздандырып, ушул жанагы эли журтубуз тынч, аман эсен болсо экен, ден соолугу чың болсо экен деген ниетте ушул иш-чараларды кылып атабыз. Мына бир жума мурда дагы өзүбүз жасаганбыз ушундай иштерди. Анда дагы ушу шаар ичине бир күн кечке чейин ушу дезинфекция кылдырганбыз. Ошондо дагы кээ бирлери айтып атат да эми, комментарий үйдө жатып алып жазып атышат. Эми бул саясат жакындап калды да, эми мына күзгө жакын деп. Бул жерде эч кандай саясаты жок. Эч кандай шайлоо байлоосу деле жок. Себеби дегенде азыр элибиз ушундай ооруп жаткан болсо, кыйналып аткан болсо, ушундай кырдаал, курч болуп аткан учурда биз шайлоону ойлобостон элибиздин ден соолугун ойлошубуз керек. Керек болсо өзүбүздүн жаныбызды бергенге чейин, жаныбызды аябастан иштеп, жаныбызды бергенге чейин даяр болуп, эл журтубузга кызмат кылышыбыз керек да. Билбейм башкалардын кандай ою, менин жеке оюм ошондой да. Кудай буйрса, ушу жанагы эл журтубузга кызмат кылууда ошол жанагы комментарий жазып отуруп алып туруп, акылдуу болуп аткандарга көп акылдын деле кереги жок. Эл журтту сүйүш керек, боорукери болуш керек эл журтуңа. Ушу жанагы башың менен жер казып болсо дагы ушу эл журтума кызмат кылайын деп аракет кылыш керек да. Ошол адамдарга айтаар элем, эл журтуңа кызмат кылбасаң дагы жок дегенде кошунуңа колуңдан келбесе кошунуңа жардам бер деп айтат элем да. Азыр мына эл журтубуз ооруп атышат, катуу ооруп атышат. Мына мен өзүм бир тууган агам эле Камчык Кыдыршаев Ташиев да ооруп калды. Алла шифасын берсин. Азыр бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, күндөн күнгө жылыш болуп атат. Ушундай эл журтубузда азыр көбөйүп атат да күндөн күнгөчү. Ошондуктан биз күн тынбастан иштеп эл журтубузга кызмат кылайлы. Эл журтубуз тынч болсун, эч качан оорубасын. Кудай буйрса ушул оорудан да чыгып, бакубат жашоого барып, эл журтубуз жадырап жайнаган жашоого жетип, ушу бири-бирибиз менен ар дайым жакшылыктарда, жакшы күндөрдө учурашып жүргөнгө Кудайым насип этсин. Коронавирус жана пневмониянын алдын алуу иштерин күчөтүү мезгил талабы болуп турат. Абал күндөн күнгө оорлошуп бара жатканын эске алганда, бүгүн ар бир жаран сактанууга кам көрүүсү өзгөчө маанилүү. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, Регион.